Жаркын маанайда сонун шоу түз эфирде өз эфирин улантууда. Достор, экранга дагы да болсо жакыныраак келүүнү чакырабыз. Анткени алдыда сиздерди жылдыздуу маек, кызыктуу оюндар жана эң башкысы жагымдуу белектер күтүп турат. Андыктан биз менен болуңуздар, анын экран артында жөн эле отура бербестен эфирибизге кошулуп, активдүү болсоңуздар, сөзсүз түрдө сиздерге белек кыйгарабыз. Бүгүн 39-21-83, 39-20-64 сандары кызматта. Ал эми бүгүн болсо бизде кадырлуу коногу студиябыздын көркүн ачып келип турган учуру ким десеңиздер, үн десе үнү бар, талант десе таланты бар, ажарлуу, сулуу эстрада ырчысы Динара Тилекеева студиябызда. Кош келипсиз, сизди кол чалар менен тосо алалы. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Амандашалсаңыз болот алгач. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элибиз. Ар дайым жакшылыктар болсун, үйүңүздөрдө музыка жаңырсын, жашасын музыка. Чоң рахмат. Ал эми достор, биз болсо сүйүнчү дейбиз. Динара айым алдыда март айларында жагымдуу концертин сиздерге тартуулайын деп камданып жүргөн учур экен. Азыр болсо сиздерге ушул концертке 2 кишилик чакыруу баракчаны бүгүн ойнотмокчубуз. Андыктан чамдаңыздар, кимде ким оригиналдуу, кимде ким өзгөчө суроо берген болсо, өзгөчө каалоо тилек айткан болсо, дал ушул 2 кишилик чакыруу баракчанын ээси атанат. Андыктан чамдаңыздар, дагы бир ирет кайталап өтсөк, 39-21-83, 39-20-64 сандары кызмат дегенче болбой эле бизде коногубуз бар экен. Кош келиптирсиз десек, алыстап кеттиңиз. Кайрадан байланышка чыгын өтүнөбүз. Ал эми биз болсо маегибизди бысымыла деп баштай берсек, негизинен эле концерт деп калдык. Ушул жаз айында, айымдардын майрамына карата болобу, апама, атама деген жакшы концерттик программа тартуулайын деп турасыз. Даярдыктар кандай жүрүп атат? Даярдыктар жакшы. Мен айтып коюп атам, баягы кыйналганымдачы, мындай жагымдуу кыйналуунун үстүндө жүрөм депчи. Ошол сыяктуу кээ күнү ыйлап да алган учурум болуп атат, анткени жалгыз чуркаганда оңой эмес экен негизи. Анан ошого карабай жыйынтыгында сонун болоруна ишенип, көрөрмандарды, ыр сүйүүчүлөрдү 10-мартта боло турган концертимде күтүп, күндө тынбай аракеттемин. Буюрса ушул акыметтин акыбети кайтып концерт анчлаг менен өзгөчө эсте калаарлык болуп өтөт деген ойдобуз. Анан негизинен эле жалгыз чуркап атам, жалгыз камданып атам дедиңиз. Идеялардын баардыгы өзүңүздөн чыгып аткан болуш керек. Анан айтсаңыз, кандай өзгөчөлүктөр болот жана көрөрмандарды, күйөрмандарды эмне менен кубантасыз бул жолу? Эми өзгөчөлүк дегенде баягы ар кимдин өзүнүн идеясы менен концерттер өзүнчө сонун оригиналдуу болот, бирок ошого карабай мындай үстүртөн алганда окшош эле болот го дейм да. Анан бирок мен өзүмчө баягы жолдун узактыгына карабай, көпчүлүктүн убарачылыгына дагы артка таштап суранып, атайын Жалал Абад областтык филармонияда мен айтам да, биздин фольклор өзгөчө фольклор группа бар, Өрөмүр тобу, ошолорду да чакырып, Кудай буйруса, жандуу көбүрөөк ырдайм концертте. Ошол дагы өзгөчөлүктөрү бар. Келип күбө болуңуздар деп айтат элем. Анан ошондой жолдун алыстыгы деп атам, өзүм дагы алыс жерден келип алуу аракет чуркаган үчүн дагы кыйыныраак болуп атат. Дагы бул жактан алыстан Жалал Абадтан келип атышса, бул жактан Алматыдан мен менен чогурдаган курдашым Роза Алькожа келет. Кудай буйруса, мага арналган Ысык көлдө курбума деген чыгарма аткарылат. Чогуу келип күбө болосуздар деп ойлойм. Эң сонун концерттин өзгөчөлүктөрүнүн бир четин чыгарып айтып өттүңүз окшойт. Биз болсо көрөрманыбыз бар экен. Кош келиптирсиз көрөрман. Ушул билеттердин ээси сиз атанып калышыңыз мүмкүн десек, алыстап кетиптир көрөрманыбыз. Дагы да болсо байланышка чыгыңыздар. 39-21-83, 39-20-64 сандары кызматта оригиналдуу суроо узатсаңыз, өзгөчө каалоо тилек айтсаңыз, ушул билеттер сиздики болот. Биз болсо көрөрманыбыз бар. Кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Үнүңүз тукканыбызга кубанычтабыз. Эме кадаманан чыгып атам бир. Пенсионерге апам. Эң сонун. Анан Тилекеева сине каалоо тилек айтып коеюнчу. Келиңиз. Адыңа чейин ар дайым баскан жолуң бийик болсун. Рахмат. Ырдаганың ыры болуп эле жүрөчү. Анан жүзгө чыккандан кийин да көп жашачы. Ушундай айтайын, анан кийин бул музыканы эмне жалгыз алып баратасың, бирөө келчү го, эркек жок. Салып атат.
кесиптештерибиз азыркы учурда эс алууда. Ал эми жаңы формат, жаңы сезон деп ошол жалгыз-жалгыздан кызматтабыз. Негизинен эле сиздин көрөрманыңыз экен, күйөрманыңыз экен. Жакшы бир каалоо тилектерди айтып атат окшойт. Рахмат чоң, ушу апаларыбыз аман болсун. Бул кишилер багы токтолуп, ырдын дагы кадырына жетип калган учурлары деп ойлойм. Баягы менде да күйөрмандарым көбүнчө ушундай улуу муун экен да, анткени филармонияда кассада билеттер турат, ары бери өтүп билет алынып атат бекен деп карап байкап атам да. Анан алып аткандын көпчүлүгү эле ошол улуулар болуп атат. Чалып апама алып берейин деген билет дейишет. Ошого карабай ушундай апалар менен мен айланам толот деп ушундай күтүп турам. Кандай гана керемет, ар дайым бата алып, алкыш алып жүрөт турбайсызбы? Анан жакшы бир каалоо тилектерди айтып өттү, ушул 100гө чыгыңыз деп, 100гө чыгып, андан ары эми ушул ырларыңыз сизден дагы көп жашасын деп жакшы бир каалоо тилектерди айтайлы. Анан айтсаңыз, негизинен эле концерт жөнүндө дагы кандай өзгөчөлүктөр, кошумчаңыз барбы? Эми эмне айтып бере аласыз ошол? Ичиме сактай албай эле баарысын эле айтып баштадым. Эми ошол концерт күнү келсеңиздер дагы кандай болот? Ойдогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт, ээргүү ар түрдүү болот. Ошо келип турган элге жараша дагы бир башкача өзгөчөлүктөр болуп кетиши мүмкүн. Эң сонун. Баарыңыздарды ушул 10 мартта концерттен күтөбүз дейбиз. Анан айтсаңыз, негизи эле Казакстандан коноктор келет дедиңиз, Роза Алкожа айым менен буга чейин дагы дуэт аткарып жүрдүңүз эле. Негизи эле ушул дуэт кантип түзүлдү, ким сунуштады, бир кызыктуу окуясы бар болуш керек. Бул ырды мен эң биринчи өзүм ырдагам. Автор Роза Алкожа, анын уруксаты менен ырдагам. Анан кийин концертинде, өзүнүн концертинде Алматыда ошентип мен сахнага чакыраарда айтып атат да. Макул деп ырды берип алып, кийин ырдаганын угуп, мен бир аз кызганып кеттим дейт да. Анан кийин өзүм чалып келем, чогурдайлы деп бүгүн чакырып отурам деп чакырган эле. Чын эле ошентип концертинин алдында чалып айтты, сен аткарган әнди эми экөөбүз чогурдайлы концертке келип катышпы деп. Анан ошондон улам экөөбүз чогуу аткарып калдык, казагым, кыргызым деп. Концертте чындыгында казак туугандарыбыз аябай жакшы кабыл алышты. Ордуларынан туруп алышып, бир башкача болду да. Анан ошондон кийин бизге ошондой клип тартсак деген ой келди. Клипти тартабыз деп көбүнчөсү ошол Алматыдан дагы көп тартылды. Анан биздин Ысык көлүбүздө тартылды. Анан эл аралык фестиваль болуп аткан, ошого катышканча, эс алганча чогуу жүрүп, сууга түшүп, анан суунун ортосунан бир сөйкөсүн жоготуп, анан айтор иши кылса биздин өнөрлүү жигиттерибиз бар, аларды көрүп дегендей баарысын камтып, анан мени шылтоолоп, күнөөлүү кылып туруп, Ысык көлдө курбума деп ыр жазган да. Ошо жыйынтыгында мага арналып ыр чыкты. Ошентип клип тартылды. Боз үй, жанагы кымыздарыбыз баарысы эле окшош экен. Казак эли менен кыргыз элинде, ошон үчүн бир тууган делип келет экен да. Жакшы, эң сонун. Достугуңуздар бекемделе берсин, ушундай колдоо көрсөтүп атканы чоң бир дөм күч берип атат окшойт сизге. Анан биз болсо ал эфирибизди алга карай улантабыз. Эфирде сонун шоу музыка каналында түз эфирдебиз. Достор, эфирге кошулуңуздар. 39-21-83, 39-20-64 сандары кызматта. Бүгүнкү коногубуз Динара Телекеевага оригиналдуу суроо узаткан болсоңуз, же болбосо жагымдуу каалоо тилек айткан болсоңуз, ушул 2 кишилик алдыда болуп турчу концертке чакыруу баракчасын сиздерге ыйгармакчыбыз. Андыктан чамдаңыздар, барыңыздарды түз эфирден күтөбүз. Азыркы учурда линиябыз бош. Ал эми биз болсо маегибизди алдыга карай улантсак, негизинен эле сиздин айтканыңыз бар экен, Динара айым. Жакшы бир ийгиликке жетиш үчүн жакшы инсандардан үлгү алыш керек деп айтканыңыз бар экен. Сиз үлгү алган инсан ким? Кимден негизинен эле ушул тарбия алып, кимге карап түзөнөсүз дегендей? Эң негизгиси мен ушул өнөр жолунда чыгармачылыкты баштаганда Рахматулла Козукеев, Конокбай Курманбеков деген агайлар менен чогуу анда мен ырдаган эмес, сатира ойноо боюнча баштагам. Андан кийин ырдаганга үйрөткөн Муктар Кырбашев агайым, Жалал Абадта филармонияга алып келген эл артисти Шахрат Алипова эжеке. Анан чоң сахнага, борборго жол көрсөтүп мага устаттык кылып келаткан Алтынай Нарбаева эжекем. Анан ар дайым мен менен чогуу дуэттерди ырдап жүрөбүз, кеп кеңештерин беришет. Гүлнара Кахарова эже, Динара Акулова эжелер. Анан дагы
атын атабасам дагы улуулардын баардыгы силе баскан турганы менен бизге үлгү. Жана ошондой эле дагы бир эл артистибиз Саламат Садыкова эжемдин кечеки мага болгон бир артыбыздагы өзөктүүлөрдүн бирисиң деген сөзүнөн улам өзөктүү экенмин деп концертти баштап алып монтип кыйналып атам да. Ошондой бир жакшы сөздөрү менен дем күч берип алдыга сүрөп турган эжеке агайларыбыздан ар бирисинен үлгү алып келатабыз. Сыймыктанам, көп жашашсын. Жакшы, мен деген кыргыздын алыптары таланттарынан ушундай жакшы бир үлгү алган кандай гана керемет. Анан айтсаңыз, негизинде чыгармачылыктын чыйыр жолунда жүргөнүңүзгө көп жыл болуп калыптыр. Мол тажрыйба топтодуңуз. Анан азыркы учурда бүгүнкү күндө репертуарыңызда канча чыгарма бар жана канча клип бар? Клип дегенде бир 15-тин айланасында болсо керек. Эми баягы жакшы эместерин кошкондо дагычы. Анан ырларым эми баягы кайра чарчабастан ырды жакшы көрөм, ошон үчүн жаза берип саны көп болгондору деле, сапатсызырактары деле баарын кошкондо эң негизгиси баягы ырларыбыздын топтомун салыштырып биз менен чогуу иштеген балдар дагы күлкү кылып айтып жүрүшөт. Бунда монча экен, 58 экен, 48 экен, анан 60 экен деп туруп эле, анан Динарада болгондо 300 канча экен депчи. Ошондой болуп, саны чындыгында көп. Жакшы. Эң сонун, анан ар биринин өз орду бар, ар биринин өз угуучусу бар демекчибиз. Бизде болсо көрөрманыбыз бар экен. Кош келиптирсиз, көрөрман, тез эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Келе жаткан майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, бирге болсун. Атыңыз? Атым Динара. Динара айым, кош келиптирсиз. Мен Динара айымга майрамыңыз менен деп айтайын деген. Рахмат. Ден соолуктуңуз, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм. Келе жаткы не дейин дедим эле. Концертиңиз жакшы аншлаг менен өтсүн ойдогудай демекчимин. Анан бир сизге бир суроом бар. Эмелеки эртеден бери көрүп отурам мен сиздерди. Ушу Сону шоуну. Клипте ким менен, Кантер Алио менен тартылыптырсыз. Ошо ата-энеңизби же кандайча жакындыгыңыз бар деген суроом сизге. Динара айым, чоң рахмат сизге сурооңуз үчүн. Рахмат, бар Сизден жооп болуңуз. болсун. Сөзсүз ар качанда ушул суроого жооп берип келем. Анткени жана үлгү алган улуулардын катарында бул кишилерди дагы айтсам болот. Анткени бул ыр өзү негизи ырды жакшы көрүп эле, жөн эле өзүм үчүн эле жүрөгүмдөн эле ырдагам да. Күйөрмандар үчүн да элечи. Анан чындыгында бул ырга көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алгандан кийин клип тартам деп чечтим. Эми ошон үчүн дагы өзүмдүн теңтуштарыма, өзүмдөн кичүүлөргө ата-энени көзү барында сыйлап билели деп айтам. Анткени жоготкондо көбүрөөк жакшы билет экенбиз. Мен атабыздан эртерээк эле айрылып калдык. Учурда ушул апамдын өмүрүн көп тилейм. Ата-эне деген булардын орду алмашкыз, теңдешкиз да, ошон үчүн. Анан ошол атамды эскерип эле бир кайгылуу сценарийим бар болчу да. Апам менен ушундай тартабыз дегенчи. Бул ырда тартылышында мен режиссер катары Гүлсина Чотонова эжеме аябай ыраазычылыгымды билдирем. Ал анткени алысты көрүптүр да. Эгерде мага айтты, бул сценарийиң бир аз кайгылуу болуп калат экен, апаң негизи клипке тарткансыңбы буга чейин деп. Ооба, апама деген ырга тарткам дедим. Апаң менен кеңешип көр, ырдын өмүрү узун болсун десең, сага окшош эле атасы жоктор уга турган ыр болуп калбасын десең, анда атасы апасы бар болуп актер актрисаларга ойнотолу деди да. Анан мен ойлонуп, мүмкүн кошула албай ушинтип атанан апаман сурап көрсөм, апам да макул болду. Актер актриса издеп аткан учурда эле улуулардан бата алганча, ырчылардан, улуулардан айтпайсыңбы деди да. Анан бирисин айткыбыз келгенде күйөөсү жок болуп калат, бирисин айткыбыз келсе аялы жок болуп калат. Айтор үлгүлүү үй бүлө катары, аксакалдарыбыз катары ушул кишилерди таптык. Анан клиптен кийин көрүп атып дагы Атайбек Бөдөшов чын эле мен атама окшош киши экен да. Кийин көрүп атам. Анан ошондон улам ушул кишилердин кызысыңбы деп сурашат, аябай сыймыктанам. Бирок ошондой бир сунушумду, суранычымды четке какпай макул болуп, клипте мен ата-энемдин ордуна роль жаратып бергендери үчүн ал кишилерге дагы ыраазычылыгымды билдирем.
ошондой мен чыгармачылыгымды колдоп, мен сураганымда эле эң биринчи ырды жөнөтчү да болоюн, ырың угайлы анан деген да. Ырды жөнөтсөм макул болушкан, ошондон улам клип тартылган. Эң сонун негизинен эле мыкты клиптердин бири сиздин репертуарыңыздагы. Анан маегибизди алдыга карай алсак, айтсаңыз негизинен эле ошол сахнада жүргөндө болобу, клип тарттырасызбы, концерттерге чыгасызбы? Ар дайым өзгөчө образдар менен айырмаланасыз да. Кыздын көзү кызылда деп бекеринен айтылбайт болуш керек. Бир гана мен эмес, жалпы ушул күйөрман кыздарыңыз байкаган болуш керек да. Анан ушул образдардын автору ким, кимге таандык, өзүңүз ойлоп табасызбы? Негизи өзүм бир нерсе менен бир нерсени кураштырып ойлогон болсом, азыр жасашым керек деген дагы бат жасай тургандай кайсы жумуш болбосун, ошол жасаш керек болгон болсо, бүгүнкүнү эртеңкиге калтырбайм. Анан аны менен буну кураштырыш керек болгон болсо, ошо тигүүчүнү дагы шаштысын алам да. Жакшы, өзүңүз ойлоп табасыз, буйрутма бердиресиз. Эң мыкты. Негизинен эле айтсаңыз ошол сизге азыркы учурда оюн даярдап койгонбуз. Ага чейин суроо бергим келип атат. Инстаграм, социалдык тармактарда болобу, Ютубта болобу азыр диван эксперттер, кнопочный геройлор көп эмеспи? Отуруп эле комментарий жазып, мындай кылбайсың, тиндей кылбайсыңбы дегендерчи. Кандай негизи көз караштасыз? Сынды жакшы кабыл аласызбы, туура кабыл аласызбы? Сынган учурлар болду беле? Албетте, баягы негизи адамдагы бир жогорку сапаттардын бири десем дагы болот. Сынды деле туура кабыл алыш керек да. Туура сынды моюнга алган дагы бул чоң эрдик экен да. Ошого карабай, бирок көп учурларда көңүл оорутуу, 5 күндүк өмүрдө эмнеге мынчалык жаман сөз чыгат экен деп да таң каласың, бирок ошого карабай, эгерде мүмкүн туура айтып аткандыр деген жагын сөзсүз бир жакыныраак, өзүбүзгө жакыныраак алып өтүш керек. Мен ошентип жүрөгүм ооруганда ооруйм, бирок айланып бат эле өтүп кеткенге аракет жасайм. Ар дайым алдыга умтулганды жакшы көрөм. Жакшы. Анан эми комментарийлерде жаза беришет, отуруп алып жооп бербейсиз да. Жооп бергенге убактыңыз деле жок болуш керек. Анан сизге бүгүн жакшы бир мүмкүнчүлүк ушул хейтерлерден келген суроолорду сизге атайын даярдап койгонбуз. Бүгүн түз эфирден жооп берип ушул айта алсаңыз болот. Даярсызбы? Даярмын. Даяр болсоңуз анда кеттик. Биринчи бирөөнү алайынбы? Ооба, бирөөсүн алып жооп бериңиз. Азыркы ырчылар фонограмма менен эле ырчы аты бар дейт. Бат-баттан жооп берип салалышкан. Кандай ойдосуз? Фонограмма деле колдончу жерде колдонулат негизи. Телевидение үчүн же съемка жакшы болуш үчүн пайдаланылган негизи башында деп ойлойм да. Таза болсун депчи. Анан чындыгында моюнга алыш керек. Ырчылар көбүнчөсү такай эле, такыр эле ошондой фонограммага өтүп алган деле жок эмес да. Бирок ал деген өзүбүзгө минус. Анткени баягы ырдап жүрбөсөң, ал үн дагы жоголуп кетет. Ошон үчүн мен көбүнчөсү керектүү жерде гана пайдаланбасам, көбүнчө живой ырдаганга аракет жасайм. Жакшы, эң сонун кийинкиси. Бул жакта бир гана сын эмес, негизи эле күйөрмандарыңыздын көз карашы сиз жөнүндө ойлору жазылган. Майда чүйдөсүнөн бери Инстаграмга сала бергени жакпайт азыркылардын дейт. Жакпаса рахмат. Кыска жооп болду окшойт. Кийинкиси улантери. Экөөнү алып отурмун. Катар менен. Бул ким өзү, анча-мынча ырчылар көп болуп кетти дейт. Эми баарына жагыш кыйын го. Сизге жакпаса айланып өтүп кеттиңиз. Кийимге болгон табити жакшы, үнү жакшы дейт. Рахмат азыркы сиз берген экен. Жакшы ырдайт, ийгилик дейт. Рахмат. Бул Инстаграм, ушул социалдык тармактардан сизге карата алынган косметиканы чаптап алганго белине дейт. Косметика монча эле жерде. Жакшы, кыска бир жакшы жооптор болот. Үнү деле жок, ырдабай эле койсо болмок дейт. Рахмат, чоң. Жакшы, кийинкиси. Калп эле жүрөт сахнада дейт. Эмне дейм эми? Сөз жок. Жандуу ырдай алат бекен, албетте. Жөн эле жүрөт дегендер, жөн эле жүргөн киши билбейм, оңой эмес, сахнага жөн эле жүрүү да кыйын да. Жылдыз болуп кеткен го дейт. О, мин.
Жакшы, эң сонун бир жакшы жооптор болду окшойт. Негизинен эле ар кимдин ушул үйдө жатып комментарий жазгандарына бир мыкты жооп берип өттүңүз. Чоң рахмат сизге. Анан бир гана ийгиликтерди каалайбыз, анткени жакшы бул сын пикирди бир гана өстүрөт, ийгиликке алып келет деген ойдобуз. Анан алдыдагы концертиңиз аншлаг менен жакшы бир маанайда өтсүн деген ойдобуз. Жакшы каалоо тилектерди айтабыз. Анан азыр сизге кыскача эркин микрофон беребиз жана ушул билеттердин жеңүүчүсүн аныктап өтсөк. Рахмат. Эми баягы апабыздын айтып атпаймынбы, апалардын батасы менен, сүйүүсү менен өзүм жүргөн ошо ыйык сахнадан кичинекей болсо деле өзүмө ылайыктуу ордумду таап, элдин кызы аталып жүргөнүмө бактылуумун. Ошондой башында бата берип, аябай эле көп жашачы деп тилек айткан апага ыйгаргым келип турат. Апаларыбыз узак жашасын. Ар бир үйдөгү апаларды, аталарды көзү барында сыйлай билели. Анан ушундай эфирге чакырып, биз сыяктуу өнөрлүүлөрдү эл менен түз көпүрө болуп берип жүрөсүздөр. Ошон үчүн сиздердин жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем. Бүгүнкү конокко чакырганыңыздарга 10 мартта концертке чакырам. Келиңиздер. Чоң рахмат сизге. Ал эми ошол алыскы Казармандан байланышка чыккан апабызга чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүнкү эфирдеги билеттердин жеңүүчүсү сиз атандыңыз. Кайрадан байланышка чыгыңыз. Кайсыл жактан алып кетсеңиз болот, сиздерге айтып беребиз. Сизге ал эми сизге болсо чоң рахмат бүгүнкү эфир үчүн. Терең ыраазычылык билдиребиз. Анан жагымдуу бир маек куруп бердиңиз. Чыгармачылыкка болгон албан ийгиликтерди каалайбыз. Ажарлуу, сулуу айым экенсиз. Сиз менен жеке таанышканыма абдан кубанычтамын.